Келгиле 2-класс Мугалим Сапаркулова Чынара Жарыкбековна. Саламатсыңар балдар. Жаңы 3-эрек окуу жылыңар менен баарыңарды куттуктаймын. Жаңы жылыңар менен. Бүгүнкү теманы биз жыл жана анын балдары деген тема менен баштайык деп чечтик. Аны эмесе сабактын максаттары менен таанышабыз балдар. Сабактын максаты жомок тууралуу маалымат алабыз. Жомокту окуу менен сөз байлыктабы өстүрөбүз. 4 мезгил бири-бири менен айырмалай алабыз жана канчалык пайдасы бар экенин билебиз балдар. Жомок дегенде бизге кандай түшүнүктүү алдыңар балдар? Буга чейин силер ар кандай жомокторду угуп келгенсиңер. Мен бүгүнкү азыркы бул жомокту биз кунт коюп укканга аракет жасашыбыз керек экен. Ошону менен бирге эле мезгилдерди бири-бири менен айырмалашыбыз керек экен балдар. Сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Азыр кайсы мезгил бизде? Эгерде кимде ким тапкан болсо азаматсыңар, азыр бизде кыш мезгили. Айлананын баары апак болуп, асмандан ак кар түшүп, биздин кыш мезгили канча айдан турат? 3 айдан турат. Булар декабрь, январь, февраль айлары. Мынакей азаматсыңар. Андан кийинки мезгилди карагыла. Бул кайсы мезгил? Кыш мезгилинен кийин келет бизге бул мезгил. Азаматсыңар тапкан болсо бул жаз мезгили. Карагыла, жаз мезгилинде жанагы кышында айлананын баары апак болуп, бактарактардын баардыгы кар жамынып тургандан кийин жазында эмне кылат экен? Күн аябандай жакшы чыгат дагы эмне кылат? Тал теректин баары бүчүр байлап гүл ачышат, балдар. Андан кийинки мезгил айлананын баары жап-жашыл, күн аябагандай сонун болуп чыгып турат балдар. Кайсы мезгил болушу мүмкүн бул? Азаматсыңар, бул жай мезгили. Жайына баарыбыз эс алабыз, бул мезгилге көңүл бургула балдар. Бул кайсы мезгил болушу мүмкүн? Айлана жашыл, кызыл, сары болуп жалбырактар карагыла. Жердин бети дагы жашыл, кызыл, сары болуп турат, бирок ошол эле учурда күн дагы жайдын күнүндөй болуп тийип турат. Бирок эмне болуп атат? Жайдан эмнеси менен айырмаланып жатат? Бактарактагы жалбырактар кызыл, жашыл түскө бөлөнгөнү менен айырмаланат. Бул кайсы мезгил болушу мүмкүн? Бул күз мезгили балдар. Азаматсыңар, кимде ким бул мезгилди таба алса, азамат, күз мезгили кайсыл айлар кириши мүмкүн? Андан ары жомоктон угабыз, балдар. Жыл жана анын балдары. Кунт коюп укканга аракет жасагыла балдар. Анын себеби сүрөттөр менен, суроолор менен иштейбиз балдар. Илгери өткөн заманда жыл аттуу ашкан акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өнөрдү билген адам экен. Анын кыш, жаз, жай, күз деген 4 уулу болуптур. Жылдын 2-чи уулу жаз, анын артынан жай, күндү аябай ысытып, булактар соолуп, кургакчылыктан көптөгөн жан-жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн күз жамгыр ага удаа эле кыш калың кар жаадырып катуу суук жиберет. Курт-кумурскалардын падышасы жылга даттанып келет. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылып жиберген эле. Эртеси улуу уулуңуз кыш кар жаадырып суук жиберди. Көптөгөн чымын-чиркейлер өлүп калды. Балдарыңызды бирдеме деп тыйып койбойсузбу, дейт. Андан кийин арызданып кой эчки да келет. Балдарыңыз күндү бири ысытса, бири муздатып аябай кыйнап жиберди. Тыйып коюңузчу дешет. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштерин жөндөп сурай баштайт. Жаз балам,
Эмне үчүн күндү ысытып жибердиң? Баарын кургатып жибердиң. Жаныбарлардын баары арызданып келип жатышат. Ата, күнсүз жашоо жок. Күндүн нуру менен тирүүлүк уланат. Нурдан күч кубат, жылуулук алышсын деп күндү ысытып жибергем дейт жаз. Андан соң экинчи уулу жайга кайрылат. Уулум, сен эмне үчүн күндү ого бетер катуу ысыттың? Мынчалык катуу ысык тирүү жандын баарын куйкалап салбайбы? Жок ата. Аптаптуу ысык болбосо, мөмө жемиш эгин дан кайдан бышмак эле? Аларсыз күн көрүү кыйын болот го. Күз балам, эмнеликтен сен абаны салкындатып, жамгыр жаадырып жибердиң дейт 4-чү баласына. Күз атасына суроосуна мынтип жооп берди. Атаке, жаз жай бою иштеген дыйкан эмгегин жыйнап алды. Бак-тарактар түшүмүн мол беришти. Эми эгин талаалар. Бактарда жамгыр жуунуп, сергип эс алышы керек. Антпесе кийинки жылга түшүм бере албай каларын айтып түшүндүргүм келет. Кана балам кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн кар жаадырдың? Кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн кар жаадырдың? Анткени жаз жай жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып, кайрадан ээритип, жерди суугардым. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баары да өлүп калат эле дейт. Жыл балдардын жоопторун угуп, алардын баарын жүйөлүү экенин ынанат да көпкө ойлонот. Эмне кылуу керек? Кана балдар, биз көңүл буруп көрөбүз, азыр эмнени уктук биз жомоктон? Эмне жөнүндө айтылды бул жерде? Суроолор аркылуу жооп бергенге аракет жасайбыз. Сүрөттөн биз эмнени көрүп туруп атабыз? Жаныбарларды жылдын 4 уулу тууралуу кимдер эмне деп арызданып келишти? Көңүл бургулачы. Жылдын 4 уулу тууралуу кимдер эмне деп арызданып келишти? Биринчи курт кумурскалар келди, аябай ысытып жиберди деп азыр тексттин биринчи текстке кайрылып көрөбүз балдар, карагыла. Мен силерге көрсөтүп берейин. Мынакей. Муну көргөн көз жамгыр ага удамына. Курт кумурскалардын падышасы жылга даттанып келет дейт. Көрдүңөрбү? Курт кумурсканын падышасы келди биринчи. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып жиберди, кургакчылык кылды дейт. Эртеси эмне болуп кетти дейт? Кыш болуп кетти. Ошондо эмнелер, жыл мезгилдер биринин артынан башаламан эле эмне болду? Жаздан кийин кыш келди, кыштан кийин кайра жай келди, жайдан кийин кайра күз келди. Ошентип эмне болуп кетти? Аябагандай башаламан болуп кетти. Бирок жыл өзүнүн 4 бала уулун чакырып, алардын ар биринин себебин укты. Жаз деген баласын укту. Жаз деген баласы эмне деди? Менсиз эмне болбойт дейт. Дан эгилбейт дейт. Мен абдан керекмин дейт, жамгыр жаадырышым керек, күндү жылытышым керек дейт. Ансыз эмне дейт? Дыйкандар эч нерсе кыла албайт деген мааниде айтып берди. Андан кийинки баласы болсо, жай, мен күндү катуу ысытпасам эмне дейт? Тирүүлүк уланбай калат дейт. Анын үчүн мен эмне кылышым керек? Күндү ысытышым керек деди. Андан кийинки уулу эмне деп жооп берди? Кана балдар? Жайына мөмө жемиштер бышпай калат деп айтты. А күзчү? Эмнесини жамгырды эртерээк жаадырып жибердиң деди эле. Дыйкандар ар кимиси өзүнүн эмне деди? Бүт эмнесин түшүмүн жыйнап алгандан кийин мен жерди кургап кеткенден кийин жерди эмне кылайын дедим дейт. Дагы эмнесин сергитип, жерди бир эс алдырайын деп жаадырдым деди. Кыш дагы өзүнүн кандай кызмат кылаарын айтып берди. Жыл 4 баласын угуп отуруп аябагандай ойго батты. Эмнеси, кандай кылсам экен? Булардын ар биринин өзүнүн аткарган кызматы туп-туура экен деди. Мына, жылдын 4 уулу тууралуу кимдер эмне деп арызданып келишти? Ал жөнүндө жооп алдык, Курт кумурскалардын баардыгы күн аябай ысып кеткенден күйүп кетти дейт. Анан кийин жаныбарлар келишти, жер кургап кетти деп, балдар, мынакей. Андан ары экинчи суроо. Жылдын балдары атасына суроолоруна кантип жооп беришти? Алардын айткандарын туура деп ойлойсуңарбы?
Кыш мезгили эмнеде жооп берди? Эстейбиз балдар. Жаз мезгили, жай мезгили, күз мезгили. Мен дагы силерге азыр эле ушул боюнча ушунун тегерегинде мен силерге эмне кылып бердим? Айтып бердим. Кыш мезгили өзүнүн эмнесин айтты? Карды көп жаадырганын себебин айтып берди. Жаз мезгили эмне кылып берди? Жерди жылытып дыйкандарга жардам берерин айтты. Жай мезгили дыйкандардын түшүмүн бышырып берерин айтты. Күз мезгили жамгырды төгүп жааган себеби жерди жайы бою жазы бою дыйкандар колдонгон кургап кеткен жерди жамгырды аябай жаадырып эс алдырарын айтты. Кыш болсо эмне кылды? Кийинки жылкыга өзүнүн эмнесин дайындаш керек болду? Эгин талааларды дайындаш керек деген өзүнүн кызматын айтып берди. Алардын айткандары туура деп ойлойсуңар балдар? Ар бириңер өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар болот. Анан ары улантабыз балдар. Бир күнү жаныбарларды чогултуп алып, жыл. Баарыңар угуп тургула. Бир күн кыш, бир күн жаз болсо жарабайт экен. Көрдүңөрбү? Бир күн кыш, анан бир күнү катуу каар жаап туруп эле, күн сууп туруп, кайра эртеси күн ачылып туруп эле кетсе болбойт деди. Көңүл бурабыз. Ошондуктан мен 4 балама күндөрдү бөлүп берейин деп, ар кимизи өз иштерин ошол бөлүнгөн күндө аткарсын. Улуу балам кышка 91 күн, экинчи уулум жазга 91 күн, үчүнчү уулум жайга 92 күн, эң кенже уулум күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер дейт. Угуп отургандар кайрылып, буга баардыгы макул болушат. Бирок аюу, суур, кашкулак макул болбой, кол көтөрүп сөз сурашат. Кана аюу, айтчы сен дейт жыл. Аюу өз оюн айта баштайт. Улуу уулуңузга күндү азыраак берсеңиз экен. Анткени карды калың жаадырып жиберсе, биз тоо таштын арасында кантип жашайбыз дейт. Ачкадан өлбөйбүзбү дешет суур менен кашкулак. Да аюунун сөзүн улап. Мээр чөп деген бар. Ошону тиштеп уктагыла. Көктөмгө дейри жыргап жата бересиңер дейт жыл. Ошентип жылдын 4 баласы 4 мезгилге аталып калыптыр. Аюу, суур, кашкулактар болсо кышкысын мээр чөп тиштеп эч нерседен капарсыз чеңге кирип уктап жата беришет. Кана биринчиси азыркы улантылган текст боюнча жыл аябагандай ойлонуптур, жанагы жаздын артынан эле кыш, кыштын артынан жай, жайдын артынан кайра кыш болуп, ал болбойт экен деп чечти дагы. Ал эмне кылды? Ар бир 4 баласына күндөрдү бөлүп берейин деп чечти. Анан кийин эмне кылды? Ал кандай кылып чечти балдар? Ал жанагы токойдогу жаныбарлардын баарын чогултту, өзүнүн баласын, балдарын чогултту дагы эмне кылды? Эң улуу баласы кышка 91 күн берди, экинчи улуу жазга 91 күн, жайга 92 күн, күзгө 91 күн берди. Ошентип баягы ар бирин эмне кылды? Бөлүштүрүп, 4 мезгилди бөлүштүрүп берди. Ошол жерден кимдер каршы болду кышка? Аюу, суур, кашкулактар макул болбой коюшту, анткени кышты кыскартыш керек деди. Эмне себептен кыскартыш керек деди? Эгерде кыш 91 күн болсо, биз эмне кылабыз дейт? Ачкадан өлүп калбайбызбы деп суур менен кашкулак аюу да сөзүн улап айтышты. Ошондо жыл эмне деди? Силер дейт, мээр чөп деген бар. Ошону тиштеп көктөмгө чейин, жазга чейин эмне кыласыңар деди? Жата бересиңер деди. Ошондо алар ток болот экен. Ошентип жылдын 4 баласы 4 мезгил аталып калган экен балдар. Көңүл бурдуңар, ошондо биздин кыш, жаз, жай, күз деген ар бири канча күндөн болот экен? 91 күндөн, ал эми жай болсо 92 күндөн турат экен. Эми карагыла балдар. Суроолорго көңүл бурабыз. Жыл 4 баласына канча күн, канча ай бөлүп берди? Ойлонууга убакыт берем мен силерге. Экинчи суроо. Бул мезгилде аба ырайы айлана
жок кандай болоорун сүрөттөп көргүлөчү. Ар бир мезгилди элестетип сүрөттөп көрсөңөр болот балдар. Ana убакытка биринчи суроону карайбыз балдар. Ойлонуңар болуш керек. Жыл 4 баласына канча күн, канча ай бөлүп берди? Кайра текстке келип, жумукка келип токтолобуз. Карайбыз. Эң улуу баласына 91 күн берди. Ошондо кыш 3 айдан турат экен дагы. Bir ayda 30 күндөн болгондо эмне болот экен? 3 ай кыш болот экен да 91 күн болот экен. Экинчи улуу жазга 91 күн, ошондо жаз дагы канча айдан турат экен? Жаз дагы 3 айдан турат. Жайга канча күн берди? 92 күн берди. Болгондо 1 күн гана ашык экен булардын. Жай дагы 3 айдан турат. 91 күз дагы 91 күндөн турду балдар. Ошентип эмне болду? Булар башаламандыктан кутулуш үчүн эмне? Жыл өзүнүн балдарын 4 мезгилге бөлүп коюптур. Ошондо бизде bir жылда канча мезгил бар экен балдар? Bir жылда бизде балдар 4 мезгил бар экен. Бул мезгилде аба ырайы айна чүрү кандай болоорун сүрөттөп көргүлөчү дейт. Ана ар бир мезгил кандай болушу мүмкүн? Азыр бизде кыш мезгили кандай болот экен? Апапак болот. Жаз мезгилинде эмне болот? Тал теректер бүчүр байлап гүлдөйт. Жайында айлана тегеректин баары жапжашыл болот, Анан кийин эмне болот экен? Айлана тегерек кызыл, сары, жашыл түскө айланат экен балдар. Ар бир мезгилдин эмеси бар экен? Өзүнүн жооп берген болсо, аса ар бир мезгилдин өзүнүн айырмачылыгын билип жүрүшүңөр керек балдар. Кыш мезгили эмне үчүн кыш мезгили деп аталат? Кышында кандай өзгөчөлөнүп турат? Кыш менен күз эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Ошону билишиңер керек балдар. Эми сөздүккө карагыла. Даттанып. Сөздүктө даттанып деген бар. Даттанып деп ким даттанып келет? Эң биринчи эле жанагы жылдын балдарына курт, кумурскалар, жаныбарлар даттанып келет. Даттанып келет деген бул арызданып келет. Алар эмне үчүн даттанып келишти, арызданып келишти? Анткени жаздын артынан эле кар жаап жиберди, жайдын артынан эле катуу борон чапкын болуп күз мезгили келип калды. Ошол себептен бизге жылдын балдарына аябай эмне болушту? Даттанышты. Мынакей жүйөлүү туура дейт, карагыла. Атасы жыл эмне кылды? 4 баласын кыш, жаз, жайдын ар биринин өзүнүн эмнесин, кызматын уккандан кийин балдарындыкы туура деп чечти. Анан кайра эмне кылды? Кайра ойлонуп отурду, аларды бөлүштүрдү. Мээр чөп жыл өзүнүн бaldарын 91 күндөн бөлгөндөн кийин эмне кылды? Аюу менен суур кашыккулактар даттанышты. Биз деген кышты узун кылбашыңар керек, анткени кышында биз тоңуп калабыз дейт. Ошондо жыл эмне кылды? Мен силерге мээр чөп берем. Ошол мээр чөптү эмне кылат? Дарылыгы бар чөп, дарылыгы азыктуу күчтүү тоо чөбү. Карагыла. Ошону эмне соруп жата бересиңер, ошентип кыштан чыгасыңар. Силер кыштан сыртка чыгып азык издебейсиңер деди. Ошондо кайсы кышында кайсы жаныбарлар сыртка чыкпайт экен? Аюу, суур, кашыккулактар булар сыртка чыкпай, мээр чөп, дарылыгы азыктуулугу күчтүү тоо чөбүн эмне болот экен? Ошону соруп жатып кыштан чыгышат экен балдар. Эми балдар үйгө тапшырма алгыла. Силердин оюңар боюнча жылдын бул бөлүштүргөнү туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Жыл өз балдарын 4 мезгил, 4 баласын кыш, жаз, жай, күздү туура бөлүштүрдүбү? Өзүңөрдүн оюңарды жазсаңар болот. Силер кандай деп ойлойсуңар? Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла балдар. Жомок өтө кызыктуу болду болуш керек деп ойлоймун. Суроолорго жооп бергенге аракет
жасайбыз. Саламатта калгыла.